Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Ден соолук иштериңер жакшыбы? Неме боюнча бүгүнкү видео өзүңөр көрүп аткандай эле бүгүн жумушта эмесмин. Жумушта эмес болгондо кандай? Постоянный клиент менен азыр алдыңкы видеодо блокировка болуп калбадымбы Яндекстенчи? Ошол жөнүндө аябай менден көп сурап атышат. Эмне болду? Блокировка чыктыңбы, кандай болуп чечилет экен ал жагы депчи. Анткени көбүндө ушул суроо бар экен бүгүнкү күндө. Самозанятыйдан жана лимитте 2 400 000 иштеп койсо, андан дальше кандай болот экен жумуш? Ошол жөнүндө көп ойлонуп жүрөт экен и менден азыр сурагандар көп болуп атат. Чечтиңби, иштеп атасыңбы, блокировкадан чыктыңбы, жолдору барбы экен деп. Мен бир ооз Яндекстин өзүнөн сурадым. Эми ошону азыр Яндекстин өзүнө эле чалып, ушул видеонун ичинде сүйлөшүп берейин. Атак мындай айтып бергенде түшүнүксүз болуп калбасын. Эмне деп жооп берет экен, кандай жооп берет экен. Мен азыр пока что парк менен иштеп атам. Пока паркка кошулдум. Меня зовут Алексей, подскажите, пожалуйста, как могу к вам обращаться? Добрый день, Алексей. Меня зовут Мирбек. Я по поводу вопроса насчет самозанятого. Позавчера мне закрыли доступ на самозанятый, так как у меня уже вот этот лимит 2 400 000 я отработал. И хотел бы узнать в дальнейшем, как будет и как мне работать в дальнейшем. Я понял. В дальнейшем по законодательству, то есть в этом году уже по самозанятому не получится, там два варианта. Либо сотрудничество напрямую с парком, но, как правило, это менее выгодно там из-за большого процента налогов. Либо открывать ИП и выполнять поездки уже по ИП. Алексей, значит, я через парк, через вот как парковый самозанятый, я смогу продолжить работать, да? Как парковый самозанятый нет, то есть нет. только прямое сотрудничество. Прямое сотрудничество. Я просто слышал, те, которые не подключились на самозанятый, их блокируют. Такого не будет? Скажем так, там ограничивают только тех, кто, скажем так, просто к парку подключился и никак документально не оформлен. То есть нет ни трудового договора, ничего. Тогда да. Если у вас все официально с парком зарегистрировано, тогда без проблем это все по закону и никаких ограничений не будет. Понятно. Значит, я вот до конца года не смогу работать как прямой самозанятый, да? Только со следующего года, да? Да, все верно. Вот я, так как иностранный гражданин, я не смогу оформить ИП, да? На самом деле не подскажу, насколько знаю, там варианты есть. Но я вам просто объясню. Я сейчас уточню этот момент. Вообще-то лучше всего уточнять в налоговой. Я сейчас уточню, как там стоят дела по ИП для нерезидентов. Дайте, пожалуйста, немного времени, скоро вернусь к вам. Хорошо, спасибо. Спасибо за ожидание. Проверил. На самом деле вы тоже можете быть водителем ИП, как иностранный гражданин. То есть для этого вам просто нужно разрешение на работу в России, но я так понимаю, оно у вас есть, и регистрация по месту пребывания. Да. Опять же, тут не подскажу, но догадываюсь, что оно, наверное, у вас тоже есть. Все, соответственно, после этого вы обращаетесь в налоговую, говорите, что хотите уже стать, соответственно, ИП и работать по ИП, и без проблем вас регистрируют. Понятно. Хорошо, Алексей. Я вас понял. Спасибо большое. Хорошего дня. Большое спасибо за обращение. Всего доброго. До свидания. До свидания. Так, достор, мынакей уктуңар. Бул бирок азыр мону толук айтып бере алган жок. ИПга кошулуш үчүн мен буга чейин да сүйлөшкөм. Так как биз башка өлкөнүн жаранды болгон үчүн ИПга боло албайт экенбиз. ИП болуш үчүн либо вид на жительство, либо РВП, ушундай нерселер керек экен. Самозанятый болсо, эмдиги жылы 25-жыл 1-январга чейин уже иштей албайт экенмин. Бул азыр айтты, көрдүңөр, через парк иштей берсе болот деп, официально кандай болот экенин чота ошону билбейт экенмин. Договор болуш керек дейт парк менен. Пока что мен азыр бир паркка кошулдум, иштеп атам. Жакшы эле пока что.
Ошол самозанятый боюнча блокировка эч кандай ачылбайт экен, жолдору жок экен, могу жылдын аягына чейин. Ушуну туура эмес кылып коюптур. Эми бул Яндекске деле тиешеси жок бул нерсенинчи. Буну налоговый кылып атат. То, что аренданы, расходторду эсептебей, полный доходтон эле 2 миллион 400 кылып коюптур. Премиальный тарифтерге хотя бы мындай немесин бир 5 миллион жок дегенде кылып койсо жакшы болмок экен доходтучу. Ошол бүгүн болсо азыр мен неме менен бир заказга барам. Мен видеомду постоянно башынан баштап көрүп жүргөндөр билет болуш керек. Буга чейин бир артисттерди жана Бони М группасын немеге алып барып келгем, Ярославльга 400 километрге. Ошолор дагы заказ кылды, немеге алып барам азыр. Короче, Истрадан дальше кетебиз. Бул жактан шаардан 90 километр экен. Ошону алып барып концерт коюшат, кайра алып келем. Азыр көбүнчөңөр Бони М группасы жок да дешиңер мүмкүн. Бони Мдин немеси экен, копиясы. Ошолорду туурап артисттер экен да, короче, көрөсүңөр. Буга чейин да көргөн, мени көрүп жүргөндөр. Ошол азыр зарядта отурам, бир аз зарядтап алып, жарым саат убактым калды, саат 2-де чыгып кетебиз Москвадан. Азыр уже 1:30 болду. Азыр уже зарядты үзүп, зарядым уже 500 километр болуп калыптыр. Ушул жетет барып келгенге. Машинаны бир аз иреттеп, мен машинага мондай коврик салган болчумун. Могу коврик өзүнүкү родной эмес да. Мен бул коврикти өзүм жанагындай эле Leroy Merlin'ден домашний эле коврикти алып туруп, кестирип, окантовать этирип салып алгам. Өзүнүн ковриги вообще болбогон нерсе. Мондай. Бул коврикти алсаң, могу рельсилар ачылат. Азыр мен бул коврикти алып, могу рельсиларды ачыш керек, потому что алар 5 киши да, аркы сиденьяларга да отурат. Муну алдыга жылдырып, могу сиденьянын арткыларын бир аз иреттеп, сүрүп тазалап барышым керек. Азыр ушундай зарядта. Уже 500 километр болду зарядым. Мынакей артым мондай, артым блин. Карама, арт жактарын вообще пылесос этпей коюшат мойкаданчы. Бул жагын мен вообще көптөн бери карай элек болчумун. Кече күнү эле мойкага барып полный жуудурган болчумун. Арткасын вообще тийбей коюшуптур. Ошол достор, дальше бүгүнкү смена, рабочий смена ушундай болуп калды. Азыр буларды ошол концерттен алып барып, кайра алып келип, кечки саат 10-дорго кайра келип калышыбыз керек. Келсек, дальше иштейм деген пока ойлорум бар. Видеонун аягына чейин көрүп тургула. Дальше кандай болот? Тогда можно будет открыть то окно? У меня клаустрофобия, я поэтому прошу. Кондиционер есть, Филипп. Мне нельзя кондиционер, и я боюсь. Не боится, ты что? Мы все вместе. Откройте, ладно? Сейчас, Сейчас, нормально? Удобно или еще надо вперед? Вперед надо? Сейчас, я вперед еду еще. Так, секунду. Вперед. Что-то. А сейчас? Нормально? Точно? Точно нормально? Привет. Хорошо. Ай, привет. It's very comfortable there, actually. Well, in the front. Достор, кимне-ким комфорт плюс тарифинде иштегендерге кандайдыр бир себептер менен блокировка болуп калып, азыркы учурда комфорт плюс машинасы менен экономдо же болбосо индрайверде айла жоктугунан иштеп жүргөндөр болсо, комфорт плюс тарифин кайра восстановление кыла албай жаткандар болсо, анда экранда көрүп турган Бека деген балага чалсаңар, чалганда звонокко жооп бербей турган болсо, WhatsApp-на жазып койгула. Силерге 5 минуттун ичинде контуңарды блокировкадан чыгарып берет. Пожизненно блокировкага кеткендер болсо, аларды дагы чыгарып берет. Детский тарифин кошом деп, тесттен, экзаменден өтө албай, кошо албай жүргөн болсо, ага дагы жардам берип, аны да кошуп берет. Бизнес тарифинде иштеп, тоже кандайдыр бир себептен аккаунту блокировкага кеткен болсо, аны да чыгарып берет.
только айта кете турчу нерсе, бизнес тарифин экзаменден өтүп ачып бере албайт бизнес аккаунтун. Эгер буга чейин бизнес аккаунтун вообще ача элек болсоңуздар, ал жагынан жардам бере албайт. Только ачылган аккаунтту блокировкага кетип калган болсо ошону чыгарып берет. Так, достор, биз жана жерибизге жетип келдик. Келгенибизге канча болду? Бир 3 саат болуп калды. 1 саат 10 минутта да кирип келдик. Келип, чай-пай ичип, тамак ичип, ошентип азыр биякта силерге бир сыйра көргөзүп коеюн дедим. Кандай жерге келдик? Бул жер вообще сонун жер экен, мощный жер экен. Машинаны болсо бул жака парковкага таштадым. Биз мындан арыраак, алдыда тренажерный зал, анын жанында клуб бар экен. Ошол жакта клубта тигилер азыр концерт коюшат. Может даже баштап калдыбы азыр. Мен болсо машинада отуруп бир аз эригип силерге биякта бир сыйра көргөзүп кетейин дедим. Мондай жер экен. Мондай частный территория, мондай мощный жер экен. Могу машина жанатан бери отурат. Мага окшогон бирөө окшойт. Водитель. 2-3 саат болуп калды, машинадан түшпөй отурат. Кондиционерин иштетип коюп. Менин капкарам тиякта жүрөт. 3 капкарашка, 1 капкараны алып келдим. Тиякта телефон менен сүйлөшүп жүрөт. Концерт башталды экен, значит. Так, бул жер. Мону байкадыңар да, мону. Тиякта пляж бар экен, сууга түшүп алышат. Тети жерде клуб. Ошол жерде концерт коюшат. Могу болсо тренажерный зал экен. А бияк болсо мондай пляж экен. Тыйне байдарка менен жүрөт. Бул жерге мунусун билгенде мен шорта, футболка, мындай сланцы, ошондойлорду алып келмей экенмин сууга түшкөнгө. Мага кечээ күнү, мурда күнү эле адресин берген болчу. Ошондо бир карап койсом болмок экен. Рика бар экенин билгенде карап коюп, удочка, балык кармаганга. Же болбосо жанагындай шорта, футболка алып келип алып сууга түшмөк экен. Бул жерге сууга түшүп жүрүштү жанатадан. Азыр уже бияктан кетишиптир. Бул жерге келип загаралып жатмак экенмин. Тетилерди көрдүңөр да. Жер каптыгына. Сонун жер бекен, я. Карагылачы. Орустар негизи эле сонун жерлерде жашашат, Буларда тоо эле жок болгону менен атак мондай бактарактары, токойлору толтурабы. Мынакей карагылачы. Бул жерде кимдер иштейт экен? Өзбек туугандар.
шашлык, машлык, тамак самагын бүт жазып атышат жанатан бери. Ушул жерде тигине тети жерде концерт коюлат азыр. Полный установка болуп атат азыр. Мынакей. Балык толтур экен. Жана суунун үстүндө эле балыктар сүзүп жүргөн. Азыр көрүнөбү, көрүнбөйбү билбейм. Биякта жана күн тийип турган, ошондо жүргөн. Азыр күн кетип калганга күн жака, тигине тетинде сүзүп бардат балык. Кичине алысыраак сүзүп бардат, жана жакын жүргөн. Азыр моулар катерлер да толкундатып кетпеди. Тигине тетинде сүзүп жүрөт балык. Толтура экен балык. Жана толтура жүрүшкөн. Мунусун билгенде жыргап балык кармамак экен. Караңызчы. Эс алганды билишет болушуларчы. Бирок эми антейин десең, орустардын деле иштегендери толтура. Бизде деле эс алгандар толтура. Ошол. Бирок бул сууга мен түшпөйт болчумун, карагыла, кебетесин. Боп-боз. Биздин көк көгүлтүр ысык көлүскө түшүп жүрүп, бул сууга түшпөйт болчумун мен. Шорта футболка менен моякта загар алып, жатмакмын же балык кармамакмын. Карагыла, тиякта пристандар. Сонун жер экен, в общем. Азыр биякта тигилер концертти бир сааттан ашыгыраак коюшат. Азыр репетиция кылып атышат окшойт. Тиги актовый залымы, концерт өтүрчү жерин даярдап атышат. Тиякта. Ошол. Анан где-то саат 9-10 обратно жолго чыгабыз.